башында эле жаратылышта өзүмдө бар окшойт, бирок биздин учурда 7 класс эле болчу школдор андан ашыгы жок эле. Анда окуу жайы средний тигиде жок болчу да. Анан ошондон кийин баягы кыргызча турмушка берди. Нарыдан бери мен 3 балалуу болдум. Бирок ошол 3 балалуу болгондо эң кичинекейим эмчекте кезинде мен жолдошум менен ажырашууга туура келди. Мен окудум, частный курсту окудум. Келип мына Бишкекке келдим. Келип эле Тюльпан деген ателье бар. Мен Советский көчөсүн ошол жерде иштедим. Он 2 жылдын ичинде 1332 кишини окутуп турмун. Менде андай школдогудай 20-дан 30-дан эмес, көп болсо 6 киши чогулат, 4 киши чогулат биринчиси. Менин кызыкчылыгым, мен өзүм ордуман турбай калгандан кийин инвалид адамдар бар. 2 бутунан баса албагандар бар. Үмүт булагы деген булак бар. Үмүт булагы. А жерде мен алардын счетуна салып коем. Мен өз колум менен бирбейм. Анан кийин могу жерде эле карлар үйү бар. Андан кийин мынакей быйыл 4-жыл Токмокто карлар үйү экен. Карлар дагы инвалидтер да жатат экен. Бирок таптакыр мыногу тизесинен жок болгондо мен да инвалидмин деп кайгырып жүрүпмүн да 2 бутум менен басып мен тилекке бара алам да. Алар ушун менен жүрмөлөй албайт экен, тизеси жок. Алар бул бутун көтөрүп жан башы менен жылат экен беринен. Ошолорду көрүп эмне кыларын билбейм. Ошолорго дагы бизде болбосо дагы, чет элден болсо дагы бир приспособление табылабы ошого кийип бир жөндөнгөнгө. Айтор мен ошо жака акчалай берем. Милицияларга кайрылдым. Ооба. Анан кийин алар карабай кылмыштын курамы жок деп туруп ишти жаап берип койду. Кылмыштын курамы жок деп туруп мен өзүм кармап алып бердим милицияга. Анан кийин ал ошенткөндөн кийин анан мен немеге кайрылдым, прокуратурага. Ал кайра детально текшерилип каралсын деп туруп мага жазып берди. Караган жок, карабайт. Мына канча жолу кайрылып атам. Булар карабайт. Айтор үмүтүм үзүлдү да. Ушул жаңы президент келгенден бери жолдорубуз башкандай чоңураак ишкана тыгууларыбыз иретке келгенде анан муногу бу сотуң менен сотту деле жаңы коюлду эле. Сотуң менен ички иштер жаңы иштеп атканын көрбөдүм да. Биз өңдөнгөн карапайымдарга иштебесе кандай кылам? Ошон үчүн анан кийин берге юристтерге алыс бара албайм да, ошол жерге келген юристтерге кайрылдым. Ой апа, аны оңой эле кармайбыз деди. Анан кийин келип үйүмө 20 000 сом алып кетти. Кармап аны сөзгө келтиребиз, алып беребиз, ал оңой эле деди. 20 000 бердим. 1 ай 10 күндөн ичинде бүтүп калат деген. 1 ай күттүм жок. Жадаганда 20 000 15 000 алдым айланайын. Бир жолу звонить этип койгонума 5 000 тура турсун, жол көрөгүп барып келип каласыңбы. Анан иш бүтүп калса дагы көрөлүбүз. Ал боюнча тайын жок, анын дагы 5 000 жеп ал жүрөт. Ушундай же бир юристтерибиз иштебесе, же прокуратура иштебесе, же бир следовательдер иштебесе, тигилер качып жүрсө, каяка барып там сүзөм?